Убагында бир кыялдандыңыздар, үйлөнөм, турмушка чыгам, балалы болсом кана деп, ана мындай болом, тигиндей болом, ушунча акчам болсун, ушундай эме кылайын деп бүт нерселерди айткандан кийин не болду? Ошол нерсе болгондон кийин азыркы реальный жашообуз мурдагы эски кыялыбыз. Ал деген сөз мисалы 10 жыл мурда азыркы абалыңызды айтып берсем, 2013-жылга баралы баарыңыздарга айтып берем. 2023-тө мындай болосуз десем, ал убакта койчу, кантип эле ушундай болмок беле деп кыялданмаксыз. Болсо аябай жакшы болот эле деп ойломоксуз да, туурабы? Ошол нерсеңиз не болду? Азыр келди, азыркы жашообуз, азыркы реальный жашообуз мурдагы кыялыбыз. Түшүнүктүү болду? Значит, реальность деген нерсе жок, эне. Любой реальный жашоо биздин мурдагы кыялыбыз. Кийинки кыялыбыз дагы бул реальный нерсе. Неге дегенде, азыр биз реальный деген нерсебизди биз постоянно оюбузда кармап жүргөн үчүн реальный. Күнү эртең турганда, күзгүнү караганда сиздер ким болгонуңузду билесиздер, канча акчаңыз бар, эмне кыла аласыз, кыла албайсыз, ошолордун баарын билесиз да өзүңүзгө эстетип турасыз. Туурабы? Ошол реальность болот. Эми мындан кийин кыялыңызды аласыз дагы. Кыялыңызды мээңизде кармап турсаңыз, ал реальный жашоо болуп кетет. Анткени сиздин кыялыңыз бирөөнүн жашоосу, же сиздин 10 жыл мурдагы абалыңызга барсак, азыркы жашооңуз кыялыңыз болчу, бирок кыялыңыз ишке ашты, кыялыңыз жашоого келди. Туурабы? Ошо сыяктуу эле мындан кийин дагы эгер биз кыялдансак, кыялыбызды жакшы сүрөттөй алсак, 4 тармактуу жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, бизнесибиз, коомдо курдубуз, ошолорду жакшы сүрөттөп, аларды элестете алсак, ара кыялдана алсак, кыялыбызды кармап тура алсак, бул жашообузга келет. Ошол кыялыбызга тартылуу болот да. Кыялын билген адам күчтүү болот, ошол эле убакта мотивациясы жогору болот.